Кыргыз-тажик чек арасында чыңалуу узак жылдардан бери уланып келип, бул жолу 28 апрелде кайрадан козголуп, кырдаал урчуп кетти. Тажик аскерлери Кыргыз аймагына өрт коюп, жарандарга ок атып, аеосуз кыргынга жана талкуулоого душар кылды. Ал эми ал арада Кыргыз бийлиги чек арадагы жаңжалдын болоорун билгенбиз деген жүйөлөрүн айтып чыгышты. Мындан улам коомчулук арасында чоң талкуу алынып, эгер билген болушса эмнеге чырдын алдын алуу боюнча кадамдар жасалган жок деген кептер жүрүүдө. Ал тургай саясат талдоочулар бийлик билген болсо эл аралык деңгээлде кооптуулугун эскертиш керек эле дешип, демек бийлик өкүлдөрү жаңжалдын чыгышын билгени менен тиешелүү аракеттерди, даярдыктарды жасаган эмес деп сынга алышууда. Ошончолук билген болсо, анда алдын ала мисалы үчүн эл аралык деңгээлде айтыш керек болчу. Мондай кубулуштар болуп атат, мондай даярдыктар кетип атат. Бул өтө кооптуу. Мындай чек аранын жакын жайгашкан тилкелеринде мындай болбош керек. Келишимдер бар тиешелүү. Чек арага жакын аскер күчтөрдү топтоого мүмкүн эмес деген. Ошол эле расмий Тажикстанга кабар бериш керек болчу, дипломатиялык нота аркылуу кабар бериш керек болчу. Могу эрежелер бузулуп жатат. Биз көрүп турабыз. Мындай болбош керек деген. Анан тажик тарап албетте өздөрүнүн жүйөсүн келтирип атат. Кыргызстанда бир нече жума мурда аскери окутуулар өттү. Мисалы үчүн тренингдер өттү деп. Бирок өздөрү тарабынан айтпай жатат, алар жактан деле өткөн. Ошол эле күндөрдө 28 апрелге 2 жума калганда биргелешкен орус-тажик куралдык күчтөрүнүн да окутуулары өткөн. Аны биз деле байкашыбыз керек болчу. Ага да кайсы бир деңгээлде реакция мүмкүн кем эле дегенде, аз дегенде назарга алыныш керек болчу. Демек, чынында маалымат бар болгону менен, билгени менен тиешелүү аракеттер жасалган эмес, тиешелүү керектелүүчү даярдык кадамдары жасалган эмес экен. Ошондой эле саясат талдоочу Эмил Жураев мамлекеттик медиа каражаттарын бийлик алдын ала билгенин жана бардык аракеттери пландаштырылган түрдө аткарылган деген өңүттө билдирүүлөрдүн өзү өтө кейиштүү деп баалады. Анткени саясат талдоочунун пикиринде азыркы тапта ошол тиешелүү органдардын каталарын жаап жашыруу жана аларды актоо менен убара боло турган мезгил эмес. Аны менен катар Жураев бийлик акыркы айларда өздөрүнө сын айткандар менен гана элек болуп калганын, бирок чек ара сыяктуу орчундуу маселелерди көңүл бөлбөй, ал тургай кайсы бир деңгээлде бийликтин башкаруу иштерин алып барууда дагы толук кандуу чамасы келбей жатканын кесепетти да тийди деген пикирде. Бийликтин чабалдыгы, бийликтин менимче бул жерде бизде канчалаган нерсе болуп атпайбы акыркы айлар ичинде. Биз ачык караган бойдон ошо демократиялык башкарууну, мыйзам үстөмдүгүн, конституциялык негизде башкарууну талап кылып, канчалаган жарандарыбыз жүрөт, топтор жүрөт, журналисттер жүрөт. Ошого бийлик ошол менен күрөшмөй эле алек болуп калат. Оппозицияны куугунтуктоо менен алек болуп калат. Баарысынын башын бириктирип, ушундай сыяктуу чек ара сыяктуу эң бир оорулуу, эң татаал маселелерге бирге иштешкенге жана буга чейин бийликтин ичинде отургандардан сырткары да билимдүүлөр бар, адистер ошолордун баарысын тартуунун ордуна өздөрүнө лоялдуу болгон эң эле тескери сөз айтпай турган жакындарын бийликтерге же досторун бийликке чечүүчү орундарга дайындоо. Бул менимче ошол кайсы бир деңгээлде буга да кошумча болду да. Ошо бийликтин азыркы ошо акыркы айлардагы бийликтин чамасы келбей атты. Толук кандуу башкаруу иштерин алып барууда. Ал эми саясат талдоочу Айданбек Ахматов чек ара маселеси СССР мезгилинен бери эле чечилбей келе жаткан маселе экенин токтолуп, бирок бул ирет ого бетер курчуп кеткени биринчиден Кыргыз тараптан да кеткен катачылык деп эсептеди. Анткени саясат талдоочу буга негиз катары акыркы кезде УКМКнын башчысы Камчыбек Ташиевдин Кыргыз-Тажик чек арасы боюнча катуу билдирүүлөрү жана ага улай эле сес көрсөтүү максатында аскердик машыгуулар өтүп келгени мисал кылып, бирок ошого жараша кооптуу учурда эмне үчүн бийлик тийиштүү чараларды көрбөгөнү түшүнүксүз болууда дейт. Эмне үчүн булар тийиштүү чараларды көргөн эмес? Таң калыштуу нерсе, коргоо министрлиги дагы, чек ара кызматы дагы ошончо аскердик машыгууларды өткөрүп, ушундай бир катуу билдирүүлөрдү жасап туруп, бирок ошого жараша тийиштүү чараларды көргөн эмес. Аскердик, мисалы үчүн мына суу башы деген жерде чек ара кызматынын гана балдары туруп калышкан. Ошол ички иштер министрлигине караштуу аз кандай бир милиция кызматкерлери турган да. Эмне үчүн ошол жерге ушунча кооптуу учурда тийиштүү чек ара отряддары, тийиштүү курал жарактары менен барып турган эмес? Эмне үчүн алардын артында жакын жерде коргоо министрликтин тийиштүү аскерлери турган эмес?
Ал жерде ошол айылдын тургундары келип ошол суу башын коргойбуз деп 25 адам өлүп калып жатат. 25 адам ошол жерде минометтин огунан кырылып калып жатат. Бул дагы ошол биздин аскер башчылардын кетирген абдан чоң кемчилиги, ушуга жол бергендиги. Мындан улам саясат талдоочу Айданбек Ахматов жаңжалдын чыгуусун билип туруп, тийиштүү органдардын чет өлкөгө чыгып кеткенин жана эч кандай аракет көрбөгөнүн өзү чоң жоопкерсиздик кадам катары балады. Жоопкерсиздик, абдан бир чоң жоопкерсиздик. Ушундай кол салуу болорун билгенбиз деп айтып туруп өзү Европага кетип калчу. Мен түшүнбөйм. Эгер ден соолугу жаман болсо, анда башкача иштер жасаш керек. Анда ал кызматын тапшырып бериш керек. Бул жерде ал мамлекеттин чек арасы, улуттук коопсуздугу жөнүндө ушул кызматтарды ээлеп отурбайт. Бул абдан бир чечүүчү кызматта. Анан ушундай адам билбейм, өзү айтып туруп, анан кайрадан мындай кадам жасаганы таптакыр жоопкерсиздик, түшүнүксүз. Буга саясий баа берилиш керек. Анын кызматтык ээлеп аткан ордуна татыктуубу? Татыксуу эмес. Булар абдан чоң кемчилик кетирди. Кыргыз мамлекетинин элин аябай мындай бир уяттаган кылышты, запкыдаган көрсөтүштү. Чоң бир эл аралык коомчулуктун алдында дагы, кошуналар алдында дагы жер каратып, бизди уят кылды аябай. Булар тийиштүү жазасын алыш керек, тийиштүү баасын дагы алыш керек. Ал тургай эксперттер кыргыз эли тажик тарабына масштабтуу чабуулга кабылып, кан жутуп турганда өлкө башчысы Садыр Жапаров дүйшөмбүгө барып, Тажикстандын президенти менен жолугушам дегени. Бул президенттин болуп өткөн окуяга адекваттуу баа бере албагандыгын жыйынтыгы дешүүдө. Мен бул жагын эмне болуп кеткенин ошол Садыр Жапаровдун түшүнбөгөндүгү деп ойлойм. Биз кандай масштабтуу чабуулга кабылдык, кандай биз трагедияга кабылдык, эмне болуп кетти, муну адекваттуу баа бере албагандыгы катары. Чакырса эле бул жагынан элин кырып атат, жерин басып жатат, өрттөп атат, а бул чакырган жерге эле чуркап кетип жатат. Бул ошол ситуацияга, ошол кырдаалга болуп өткөн окуяга адекваттуу баа бере албагандыгынын айынан ушундай болуп жатат. Ошон үчүн бул жерде сүйлөшүү боло турган болсо, мына ошол чек ара кызматы, Тышкы иштер министрлиги тийиштүү ошол кырдаалды турукташтыра турган деңгээлдеги сүйлөшүүлөр азырынча жүргүзүлүш керек. Калган маселелер толук баалары алынгандан кийин анан кийин жүргүзүлүш керек. Ага чейин чурка барып эл кан жутуп турган маалда анын колун кармап, сыйын көргөн, бул мен түшүнбөйм, бул эмне деген нерсеге. Белгилей кетсек, жогоруда эксперттер айтып өткөндөй эле, буга чейин өкмөт башчысы Улукбек Марипов жана УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев чек арага тиешелүү бир топ сөздөрдү айтып келишкен. Айталы алгач эле жаңжал катталган аймак тууралуу өкмөт башчысы Улукбек Марипов Баткенде 4 суу сатагычына кирген каналдын башы коңшу өлкөгө өтүп кеткен жар салган. Бирок өкмөт башчысынын бул билдирүүсүнөн кийин коомчулук эгер өкмөт башчынын айтканы чын болсо, иш чатак жагына айланарын айтып, мындай этиясыз билдирүүлөрү келечекте улуттар аралык чыр чатакка алып келиши мүмкүн экенин коңгуроо кашкан. Баткенде 4 суу сактагычына келген каналдын башындагы тилекке каршы алдырып турбуз. Мен бул боюнча дагы тактадым. Бул жерде стратегиялык маселелер бар. Жана айткан жол боюнча дагы биз чечишибиз керек. Анткени ал жерде бир-эки маселе бар, билесиз, жанагы анклавдар боюнча. Ошол эле учурда УКМКнын башчысы Камчыбек Ташиевдин Баткен облусунда 3 суу сатагыч куруларын жана бул суу сатагычтарды куруу менен чек ара маселесин жөн эле чечебиз деп айтканы бар. Ал эми Камчыбек Ташиевдин бул сөзүнө Тажикстан тарап жооп кайтарып, чек ара аймагында суу сатагычтардын курулушу мамлекет аралык келишим негизинде ишке ашуусу керектигин билдирип, кыргыз бийлигине эскертүү берген. Анан сырткары Баткенде көрүп атасыздар, чек ара болбой, чек ара бүтпөгөнүнүн себебинен тажик туугандар менен биз жакшы жаман айтышып, өйдөлдүй болуп атабыз. Биз чек араны барып эле монтип тартып эле бүтүрүп алабыз деп ойлобойбуз. Андай болушу мүмкүн да эмес. Ошондуктан Тажикстанда азыр 3 чоң проектини баштап атабыз. Биринчиси Лейлек районунда Бешкент айыл өкмөтүндө кайсы участок эле? Лейлек Козубагылан суусунда Ак Тоок деген суу сактагыч курушубуз керек болду. Эгерде ушул суу сактагычты кура турган болсо, Ходжент шаары, мына алиги Гафуров шаары полностью алардын иче турган суусу почти 100% бизде түшүп аттыр. Биз болсо ошолорго баарын агызып коюп, унчукпай өзүбүз талаалап кургап жатат. Ал эми буга кайрадан УКМК башчысы жооп кылып, курула турган суу сатагычтын тажик тарапка эч кандай тиешеси жоктугун жана биз өз аймагыбыздагы курулуш үчүн макулдук албайбыз деген. Ал эми Улукбек Марипов бүгүн Баткен облусунда куралдуу жаңжалда жабыркаган эл менен жолугушуу учурунда чырга негиз болгон головной эч качан тажик тарапка берилбей турганын билдирди. Мен неге күйүп айттым, урматтуу туугандар?
Бул водозабордун үстүндө Кайырма деген канал бар. Кайырма деген каналдын башы 3 куб. Бирок 92-жылкы Алматыда соглашение бузулуп, бизди укпай, ошол 3 кубту 23 кубка чоңойткон. 2016-жылы. Мен ошо жөнүндө айтканмын. Мен Баткенге күйүп айттым ошонучу. Анан мени критика кылса, жамандаса мен эч капа болбоймун. Мен чындык үчүн айтып коеюн ошону тууганда. Айтпайын дедим эле, Головнойго менчелик күйгөн адам болсо келсин азыр ошо жерде, мен жооп берем барына. Кече Аксайлык апалар айтты. Эң туура айттым деди. Бул жерде эч кандай провокация жок. Өзүңүздөн уктук жоопту. Рахмат. Ачык айткан жакшы. Анан экинчи дагы айтып коеюн, Головной эч качан берилбейт аларга. Туура. Эч качан берилбейт. Бирок азыркы тапта кандай болгон күндө да коомчулукта так ушул бийликтин өкүлдөрү чек арага тиешелүү маселелерде терең даярдыгы жок туруп сүйлөгөндөрү азыркы кыргыз-тажик чек арасында чырга себеп болгон болушу мүмкүндүгү айтылып келе жатат. Бирок аны менен катар эксперттер кыргыз бийлиги өкүлдөрүнүн жаңылыш айткан сөздөрүн тажик тарап бетке тутуп колдонгону жөн гана троллинг сыяктуу көрүнүш дегендер да болууда. Эске сала кетсек, 28-30 апрель жана 1-май күндөрү кыргыз-тажик чек арасында абал курчуду. Жыйынтыгында кыргыз-тажик чек арасында куралдуу жаңжалдан абут болгон кыргызстандардын саны 36-га жетип, 183 киши жаратылды. Үй жайын таштай качкан, коопсуз жайга көчүрүлгөндөрдүн саны 58 миңге чамалады. Аны менен катар жаңжалда 70тен ашык үйлөр, мектептер, бала бакча, май куючу бекеттер өрттөлүп талкаланды. Ал эми бул турак жайларды кыргыз өкмөтү өзү калыбына келтирерин жар салды. Бирок ага карабастан тажик бийлиги чырдын чыгышына Кыргызстанды айыптоодо. Ал эми Кыргызстан бул негизсиз айыптоолорду четке кагып, дүйнө коомчулугуна жаңжалдын чыныгы жүзүн көрсөтүүдө. Ал тургай Кыргызстанды жалпыга маамдоо каражаттары жана жарандык коом юристтер биргелешип эл аралык сотко кайрылуу жолдоп, күнөөлүүлөрдү жазага тартылуусун талап кылып келишүүдө.